Мындайда Анжелика вопроста эмне үчүн силер полный тактабай туруптур эле ошон реклама кыла бересиңер, ошол жака баргандан кийин кана сенин клиентский базаң деп бир ооз сурап койбойт белеңер? Базар кадимкидей эле базар, жөн эле туура наставник табыш керек. Баргандар жөн эле жүрүп келди, анан кийин 20 кишини эритип барып алыптыр, 20 кишини. Гидтер, ошондой эле байерлер онлайндагы сиздерге сатуу тармагында жардам берет. Биякта ызычуу акчасын ала албай кыйналып атышат. Биякта болсо жартысы уже кетип атат. Июнь айынын башында социалдык тармактарда ырчы Анжелика Кайратованы такталбаган маалыматты таратты деп кине келтирген видео тарады. Анда $5000 байыр курсуна катталган жарандардын нааразычылыгы тууралуу айтылат. Дулат аттуу колдонуучу курсту жарнамалаган учурда берилген убадалар аткарылбаганын, жыйынтыгында ишкерлер материалдык чыгым тартканын айтып чыккан. Кытайга барып жөнүнө күйүп келдик да. $5000 бир айга жүрүп келиш деген ал жомок нерсе да, болбой турган нерсе. Ким бирөө үчүн мындай эле легкий акча болушу мүмкүн, бирок могу группада жүргөн эжелерге, мисалга бизге өтө эле оор болуп атат да. Мындан тышкары, ал милицияга кайрылганына карабай, эч кандай майнап чыкпаганын, жыйынтыгында маселени социалдык тармактарга алып чыкканга мажбур болгонун айткан. Эми милицияларга жазсак, тергөөчүлөр карабай атат. Эми сотко бир нерсе кылып өткөзүп, ошентиш керек болот. Биз бул окуянын чоо жайын териштирип көрдүк. Жакынкы мүнөттөрдө ушул туурасында сөз кылабыз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Наразы болгон ишкер сөз кылып аткан байыр курсун Алина Алибекова аттуу колдонуучу ачкан. Анын баракчасынан ага тиешелүү Ли компаниясын ырчы Анжелика Кайратова бир нече ирет жарнамалаганын көрүүгө болот. $5000 курстун баасына Кытайга болгон жол кире, виза, отелдин жана окутуунун баасы бар экени айтылат. 2 айлык визасы, анан Гуанчжоого келген авиабилети, анан бул жакта 1 айлык проживаниясы, анан кийин обучениянын убактысы 2 апта деп коебуз. Себеби 2 аптада биз 2 аптанын ичинде баардык рыноктарды көрсөтүп үйрөтөбүз. Биз Кытайга болгон 1 айлык сапар үчүн канча каражат сарпталарын эсептеп чыктык. 2023 жылдын этегинде Тышкы иштер министрлиги Кытайга виза алуу процесси жөнөкөйлөтүлгөнүн маалымдаган. Негизи жарандар документтерин өздөрү ортомчусу жок толтура турган болсо, Кытай элчилигинин сайтында визанын баасы $60 $90 чейин көрсөтүлгөн. Бирок ортомчу компаниялар документтерди $300–330 тегерегинде даярдап берет. Ал эми Гуанчжоого жол кире орто эсеп менен учкан күндүн чукулдугуна жараша $700 $1000 чейин. Кытайда 1 айлык жашоо отелдерде $600 $1000 чейин. Ал эми тамак ашы орто эсеп менен $500 түзөрүн ачык булактардан көрө алдык. Жалпы 1 айлык сапардын чыгымы виза, жол кирени кошкондо орто эсеп менен $2000 баштап $3000 чейин жетти. Социалдык тармактарда байыр курсунан нааразы болгон Дулат аттуу колдонуучу $175,000 же $2000 тегерегинде чыгым тартканын айтып чыккан. Бирок ал бир нече күндөн кийин койгон дооматын кескин өзгөртүп, социалдык тармактардагы сын пикирин басаңдаткан. Негизи Кытайда иштөө Кытайдын товарын салып киргизүүгө эң сонун мүмкүнчүлүктүү болтурчу нерсе. Аны четке кагууга болбойт. Бирок сиздер айтып аткан лидерлик, чоң команданы жетектөө бул башка нерсе. Алина эженин бул жактан өтө катачылыктары болуп атты. Муну менимче Алина эже туура деп эсептейт болуш керек. Негизи эле Кытай базарларынан товар сатып алуу боюнча эң мыкты адис. Коркпостон товарга заказ берсе болот. Бирок окутуу боюнча стратегия жок. Биз курстун башкадагы жабырлануучу делген катышуучулары менен байланышып көрдүк. Алар өз ара чечишип алабыз деген таризде бизге комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал ортодо социалдык тармактарда жабырлануучу делгендердин Алина Алибекова менен бир кабинетте отуруп, акчаларды кайтарып берүү талабын коюп аткандыгы тууралуу видео тарады. Ошол жарымын ошол төлөп берсин анда. Сүйлөш сен Анжелика менен сүйлөш. Ушундан калды. Сиз бизде болуп бердиңиз, жарым сиз жаап бериңиз, жарым мен жаап берем деп айт. Расына ошентип листө болуп бергенден кийин Анжелика негизи реклама кылган, ошондон баардыгы көрүп барышкан да. Прям баардыгы мен да ошолордон көрүп баргам. Окуя боюнча Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө арыз түшкөн. Райондук милициянын басма сөз кызматы учурда тараптар суралып, тергөөгө чейинки иш-чаралар жүргүзүп атканын кабарлады. 2025 жылдын 16 майында Бишкек шаарынын Октябрь районуна АА аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда АА аттуу чала тааныш кызга мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Себеби ал байыр болууну үйрөтүп, Кытайга алып барып, кардар базасын камсыз кылып берем деп акча каражатын алып, бирок убадасын аткарбай, жарым акчасын бербей жатканын билдирген. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь районунун маалымат электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Азыркы учурда бардык тиешелүү тараптар суралып, андан ары тергөөгө чейинки иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Биз байыр курсу боюнча Алина Алибекова менен байланышып көрдүк.
Ал нааразы болгон ишкерлерди айыптап комментарий берүүдөн баш тартты. Кытайдын аба ырайы жакпай, нааразы болуп иштей албагандар үчүн ар кимге отчет бере бербейм. Бизнести түшүнбөгөндөргө менин убактым жок. Ал эми Анжелика Кайратова Алина Алибекованы акысыз эле колдогонун айтып, кыргыз кызы чет өлкөдө иштеп жүргөн үчүн ага көмөктөшкөнүн билдирди. Мындан тышкары курстан өткөн 20 адамдын ичинен 3-өө гана акчасын кайтаруу максатында опусалап атат деп кошумчалады. Алинанын бул жерде алдамчылыгын мен көргөн жокмун. Мен дагы эч кимди эч кандай алдаган жокмун. Бул балдардын акчасын кайтарып берип коюш оңой эле, бирок булар ушундай жол менен барып келип алып, тескерисинче өздөрү иштей албай, жалкоолоогунан баягы жата берет экен да. Мага клиентский база бергиле, мен иштейм деп. Клиентти табыш керек да, чуркаш керек, Инстаграмды жүргүзүш керек. Окат табыш оңойбу? Ал ортодо Дулат аттуу колдонуучу Алина Алибекованын жанында отуруп кечирим сурап аткан видеосу тарады. Ал ачууга алдырып, туура эмес сүйлөгөнүн моюндаган жана бул маселени курсту узаткандар менен ич ара чечишип алганын кошумчалаган. Сүйлөп алдым. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Алинажеден кечирим сурайбыз. Ич ара чечтик. Кудайга шүгүр бардыгы жай-жайына коюлду. Ошол жалпы элден да кечирим сурайбыз, ушулерден Алинажедин туугандарынан да кечирим сурайбыз. Ошол бүгүнкү күндө бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Кечирип калабыз. Ал эми сиз бул окуя тууралуу кандай ойдосуз? Бул видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Айсел Сооронбай болдум. Көрүшкөнчө.